Assalamu alaikum Oşqabardын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар, жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер балбандар. Биз бүгүн Араван чергесинен салам айтабыз. Тактап айтканда Араван районуна караштуу Гүлбар айылынан салам айтабыз. Гүлбардан өзүңүздөр көрүп турган бир аттын сындуусу келишкени Жыргалдан сатылат экен. Биз менен бирге болуңуздар. Атты байкаңыздар, кандай ат чыгат маалыматын сурасак туугандар. Мына өзүңүздөр байкагандай эле аттын бир дерский сатууга чыкты. Эми Жыргалга суроолорду берсек, сиздерден лайк, бизден жаңы чыгарылыштар туугандар. Эми суроолорду берели Жыргалга. Сиздерден лайк болсун. Жыргал, ассаламу алейкум. Ден соол жакшы, иштер жакшыбы? Аттын зору чыгат экен буйруса. Канча жаштагы ат чыгарабыз? Жашы 6 жашар, Асыл ака. Жашы боюнча 6 жашар. 3 асы болуп калат. Асыйга 3 асы. Ооба, 3 асы кудай кааласа. Кабактарынын мүчөлөрүнүн узундугу узун экен аты. Өтө узун. Эми Узун нерсе ака. туяктарын тартып коелу жаныбардын. Туяктары таптаза, Асыл ака. Туяктары тазабы? Таза. Пайпактары тагыпсың, чыгарылышка даяр экен. Кудай кааласа, мына жоошуктун белгиси Асыл ака. Сүрдүү жакшы ат экен. Көк теңге дагы болуп кетет экен. Ооба, теңге. Бул эми теги кандай болду? Породасы кандай? Пародасыны билбейм, точнасы Асыл ака. Точный маалымат жок. Точно маалымат жок эми. Өзүм элге алиги элдин сынына коелу. Эл жаза берет. Ооба, эл жаза берсин ака. Орлов бу башкабы деген, а? Бою боюнча канча чыгат? Бою мен агычыгы өлчөбөдүм Асыл ака. Эси 65 деп берген, 1.65 депчи. 65 деп келген. 1.65 деп берген мага. Үстүлөрү кандай аттын үстүлөрү? Толо замрак, ана Асыл ака. Тээп тиштебей, жаман өнөрү жок, а? Жок. Канчадан бери сенде эми ат? Мага келгениге бир 15-20 күн болду. 15-20 күн болду. Күндөн бери менде. Минили утабы? Ооба, ошодон бери мини утабыз ака. Кличканы кандай деп койгонсуң атка? Кличканы Океан деп койдум ака. Океан деп койдуң. Тени башына, жебичине жооп бересиң буйруса. Мындай бастырчы эми үстүлөрүн да тарталы. Мына атты байкаңыздар туугандар, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Океан Жыргалда болот. Океан жакса байланышасыздар. Басыгыны, мындай жүгүрүштөрүнү өзүңүздөр көрүңүздөр. Эл тараза, эл сынчы деп айтылат туугандар. Анан кандай пародасына комментарий жаза кетебиз. Бир кой берип койчу бошотуп. Өзү даяр эле окшойт, а? Мына скорустарды өзүңүздөр көрүңүздөр туугандар. Узат чап дегендерге узат чабып көрсөтүп берип атат Океанды. Кайтарып да кой берди. Дыханияларын да текшерип алабыз. Муздун элпектигин да байкап турсаңыздар керек. Дыханиялары да жакшы эле экен, а, жаныбардын. Айып жок атта буйруса. Алган адам рахматын айтат. Рахмат айт минет. Ооба, рахматын айтып минет. Бастыра берем. Дыханияларын да узактан жакындан көрүүчүлөргө. Анан доставкалар болобу Жыргал? Доставкаларды уюштурабыз Асыл ака. Доставкалар бу келишилсе эле болду деген. Келип атты акча санай берет ат жакса Океанга. 60-65 дедиң. Анан улак үйрү тууралуу да кичине айтып өтпөйсүңбү өзүң? Жүргөн экенле Замра Асыл ака. Үйрдө жүргөн. Замыр акаң мустууда. Адашып кеттим. Улагы дагы өтө зор деп келди мага. Улак мактоо менен келдиби? Такшалып жүргөн ат экен. Океан деп келдиби же Океан деп койдуңбу өзүң? Океан деп коюп койдум. Эми Океандын баасын айтчы Жыргал, баасын угайлычы. Баасын деле мага жакшы акчага келди Асыл ака. Келгенине карап. Келгенине карап кичине эле чайчакка чыкса. Ошого карап эле коебуз ака. Баасын айтанда. Баасыны $3500 койдум. $3,500. Сүйлөшүлөр болот. Атты карап туруп акча санай берет деген, а? Эми номерлерди айтып өтсөң Жыргал. Номерди айтсам ака. +7953. Плюс российскийби? Российский номер. Российский WhatsApp-ыңа экранга жазып калтыралы, прямой номерди айтсаң. Прямой номерим 220 менен. +996 220 менен 78 87 92 номер менен байланышасыздар. Базарың өрсүнөн да Жыргал. Биз чыгарылышты жыйынтыктадык туугандар. Океанды колдон чыгарбаңыздар.